Да? Мен 24 жаштамын. Ринориус нафазалин деген спрейлер бар. Ошо мурдуга коюп турган барды гаймарит, саймарит дешет. На самом деле ал гаймариттин эмес, ал психотропный вещество болот. Аз жаштар куйнуп атабы баары? Ооба, барды эле куйнуп атышат. Аптекадан алып алып, чоң кишилер деле куйнуп атышат, чоң аял. Ата энелерине жашырып. Бүт кичинекейлер эмес, не только кичинекейлер, чоң кишилер деле. Даже куйнуп атышабы? Азыр наркомандар көбөйүп кеттиби, зависимый? Аябай көп ал. Анан семьясын алдай беришет турбайбы? Семьясын алдап, бүт алдап. Гаймаритмин деп калып эле. Конечно, бүт бар ошону. Жана көздөрү кысарып, чарчап жүргөн бар куюнгандарбы? Бар куюнгандар бүт. Жанда эйфория алыш үчүн мээлери токтоп калат, Ооба, көп сүйлөбөй, унчукпайм, өзүм менен эле жүрүп калат. Адам өзү менен эле жүрүп калабы? Семья менен сүйлөшпөй. Иштеп калат, анткени сүйлөгүм келбей калат аны колдонгондон. Мына көрдүңбү? Өзүм деле 1 жыл колдонуп жүрдүм. Буюрса мына 1 ай болуп калды, таштап салдым. Молодец. Ата энең билип калып таштап, азыр дарыланып атпсың, Азыр дарыланып. Бооруңду тазалатайын деп атасың да. Бүт каныңды. Канды айландырып, буюрса үйлөнүп, жашнакай. Молодец. Ошон үчүнчү азыр бүт мына мен жана азыр аттарын айтсаңчы, мен биринчи жолу угушум аларды. Аябай көп аптекада дарылар, психотропный, не только обезболивающие. Обезболивающие. Ошолорду мурундарына куюшат турбайбы анда жаштар. Ичет обезболивающийди. Койчу айланайын. Ичип коюшат, куюнушат, ташат ужас. Ушинтип атабыз жаштардын баары, Баары ушундай. Биринчи жолу угушум. Ошон үчүнчү ата энелер мына балдарыңарды карагыла, көп эле гаймаритмин деп коюп эле, жана жаштар, кыздар, балдар көбү азыр бүт куйнуп атышып, бүт баары мурундарына капать этип атышкан турбайбы? Эмелерин алмаштырып алышат дейт, Ринорус нафазалин которуп алышат дейт, капелди. Себине берет кечке. Сураса эмне десе, гаймаритмин деп коет. Ринорус нафазалин деп койсоң эл деле толкомдур. Билбейт да, мына сенден биринчи жолу болуп атат. Сырты башка, ичи башка. Ичи башка. Азыр анын баасы 1000 сомго түшүп кетти дейт, мурун 300 сом болчу дейт. Мурун вообще 250-300 сомдон болчу, азыр 1000 сомдон. Мына карачы, азыр жаштар, мына бала 1 жыл ушинткем дейт, ата энем билип калып, мына азыр дарыланып атам дейт, мамашам ыйлаган үчүн дейт. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, мына балдарыңарды карагыла, карачы, мага ушундай жаш пациент балдар кирип атат, зависимый болуп калдым, эми дарыланам деп.